Сахабалардын аялдары да кайната кайненеге кызмат кылышкан, жудайам кызмат кылганда дагы. Жуда зор кызмат кылганда, мазза кызмат кылганда, өткөрүп кызмат кылганда. Не, биздин кыздар ушундай медреседе, мен айтайын, мейли биздин жол салган кыздар болсо да. Кайната кайненеге кызмат кылбайм, ол милдет эмес шариятта. Ким айтты милдет эмес деп? Ал кодоан кызмат кылбай койсоңуз, күйөөңүз ислам сотуна барып кайрылса мажбурлай албайт деп, ушуга да кийлигишеми деп. Кудайдын астында сурап аласыз бирок. Не улуунун карсы орнусу бар. Фатима энебизден кайсылай алашып түшөт, айтыңызчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: Фатимату бид'атун минни дейт. Фатима энебиз муну ойлоп айтып Муслимде келет. Менин бир боор этим. Ким аны сүйүндүрсө, мени сүйүндүргөн болот. Ким аны капалантса, мени капаланткан болот дейт. Али радиаллаху анху үйлөнөм деген, экинчи аял алам деген. Алганда ал сөздү Фатима энебиз жөнөткөн, Муслимде келет бул. Ушундай сиздин күйөө балаңыз үйлөнөм деп атат. Бул жерде анан кыздар сүйүнүп кетпесин, карачы депчи. Али радиаллаху анху башка эмелерди үйдө жашап жүргөндө башкалар уруксат берген мага деп, бирок Фатима энебиздин макому бөлөк болгон. Көзү түрүсүндө эметкен эмес, жин алганда, кийин анан түшүндүрүп айткан, мындайча айтканда, бүт нерсе бар болгон. Ошондо Фатима энебиз бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Али радиаллаху анху менин үйүнө келсе, бир колуна небересин кармап, бир колу менен жаргылчак тартып аткан болот. Бүгүн кана ким ошентип атканы? Апаларыбыз кылышы мүмкүн, аны кылган болушу мүмкүн акысында. Анан пайгамбар